Карапайым калктын арасынан чыккан алгачкы агартуучу алым. Коомдук ишмер Ишеналы Арабаевдин 140 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын Жамгырчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институту, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргызстан элдеринин тарыхый жана маданий мурастарынын Мурас фонду менен биргеликте Кыргыз-Өзбек эл аралык университети Түрк дүйнөсүндөгү агартуучулук жана салттуу баалуулуктар аталышында илимий практикалык конференция өткөрдү. Иш-чарага чакырылган сыйлуу коноктор илимий практикалык конференция өз ишин баштаганга чейин Памир кыргыздарынын салттуу баалуулуктары көргөзмөсү менен таанышып чыгышты. Ошондой эле 2022 жылы эл аралык Түрк академиясы тарабынан чыгарылган «Эки доор инсаны Ишеналы Арабаев» аталышындагы китептин бет ачарына күбө болушту. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ректору, профессор Чаткалбай Райымбаевдин кайрылуусу жана сый коноктордун куттуктоо сөздөрү менен илимий практикалык конференция өз ишин баштады. Пленардык жыйында Ишеналы Арабаевдин илимий ишмердигине, калк катмарын агартуу багытына, салттуу баалуулуктардын сакталышына жана өнүгүшүнө негизделген докладдар окулду. Бизде мындай да, бизде соңку мезгилдерде баалуулуктар алмашып атат. Бизде илим, билим, руханий баалуулуктар экинчи планга чыгып, биринчи планга материалдык байлык алдыга чыгып атат. Акча деген акчанын жанакындай суалып, акча деген адамдар, материалдык байлыкка ушунчалык байган адамдар бүгүнкү күндө коомдо өзгөчө орунга чыкты дагы. Өткөндө курултайда дагы президент өзү айтпадыбы? Руханий байлыкты алып жүрүүчүлөр, жан дүйнөсү бай, билимдүү, илимдүү ушундай адамдар босогодо отуруп калды дейт. Биз эми ошону кантип босогодон аларды төргө отургузуп, төрдөгү жанакы акчалуу, жанакындай бир мыкты статуска ээ болуп, өздөрүнүн элита сезген саясий элитаны кантип руханий байлыкты туткандардын, чыгармачыл адамдардын алардын ордун бошотуп аларды отургузуп, аларды кантип бияка алып келишибиз керек. Бүгүнкү күндө маселе ошол деп өткөндө курултайда президент айтып атпайбы? Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө биз баалуулуктарды эгерде өзгөртөбүз десек, илим билимди, руханий байлыкты, Ишеналы Арабаевге окшогон мыкты инсандарды өрнөк кылып туруп, ошону жанакы мугалимдин статусун эң жогорку бийик деңгээлге жеткирип, биз ошондо гана Кыргызстанда баалуулуктарды өзүнүн ордуна койгон болобуз. Мугалимдин статусу бүгүнкү күндө өтө төмөн түшүп кеткен. Эми ошону акырындап туруп, кайра Ишеналы Арабаевдин деңгээлинде, Чыңгыз Айтматов жазган Дүйшөндүн деңгээлинде, кийин мугалимдерди өтө жогору баалаган доорго алып келбесек, мугалимдерди бүгүн урматтаган, сыйлаган коом бүгүнкү күндө өтө бир жаккыланып кетти. Ушул жагынан Ишеналы Арабаевдин өмүрү, ишмердиги өрнөктө. Түшкү тыныгуудан кийин илимий конференция секциялык иштерде улантылды. Секциялык иштер акырына чыгып жыйынтыкталгандан кийин конференция катышуучулары кайрадан пленардык жыйынга чогулуп, секция башчыларынын маалыматтарын угушту. Андан соң резолюция кабыл алып, илимий практикалык конференция өз ишин жыйынтыктады. Айсана Жанибек кызы, Дарбан Алайчиев, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалымат кызматы.